Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов мындан 1 ай мурун Жалал Абад облусуна иш сапар менен барып, кайрымдуу калктын алдына Батма аттуу мекендешибиздин муктаждуулугу менен тааныштырган. Эскерте кетсек, Батма токтогулова сколиоз оорусу менен ооруп келет. Үстүбүздөгү айдын 19-ында Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду Ош жергесине иш сапар менен барып, Батмага деп чогулуп жаткан акча каражаттан маалымат алып келди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мен азыр карындашыбыз Батманын жанында турам. Азыр биз Ордолуу Оштобуз. Калк ичиндеги өтө аянычтуу тагдырда күн кечирип, анан кайрылган биздин мекендештер. Бирок ошол эле учурдагы болуп жаткан көйгөйдү көтөрүп чыгып, элге журтка мына сиздерге чагылдырып, ушундай акыбал болуп жатат деп акыбалдан кабар бергенибизде мына 1 ай болду, бир тууган. 1 ай ичинде бул жерде мен аябай рахматымды айтам биринчи жаратканга, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Ал эми экинчиден ошол биздин жасап аткан аракетибизге кол сунган кошуналарга мен аябай рахмат айтам. Анткени ошол алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деп коет кыргызда. Ошол кошуналар ушунчалык баягы колунан келишинче 5-10 сом тыйынын 500 сомдон болобу 1000 сомдон болобу көтөрүп, ушул карындашыбыздын ден соолугу жакшырышына колунан келген кол сунуусун берип келаткандыгы сүйүндүрөт. Бул да болсо бирибизге болгон аяр мамиле, бир туугандар. Ошол эле учурда туугандардын ичинде чогулган акча 132 000 сом. Тууган уруктардан, мындай жакындардан чогулган каражат. Ал эми ошол Кызылөңкүр да? Кызылөңкүр айылынын жалпы ошол айылдаштардан чогулган акча 116 000 сом чогулган. Ал эми мечиттен жума сайын мына бул бир тууганыбыз мага видеолордо жөнөтүп атат. Урматтуу ошол жамааттын, ошо жамааттагы мекендештер, ошо жума окуп, жума күнү мечитте дуа кылып, ушул бир тууганыбызга деп ошол окуган намаздагы дуалар жана ошол эле ошол жумадагы түшкөн каражаттар жалпы эсеби 93 000 сом каражат топтолуп атат 1 ай ичинде. Ошондо 1 айда 4 жума болсо, 1 айда бул көрсөткүч өтө сонун жакшы аяр мамиленики көрсөтүлүп турат. Ошон үчүн биз аябай рахмат айтабыз ошол жамаатка дагы. Аллах сиздерден разы болсун. Ошо мечиттин имамына рахмат. Ал эми Сбербанктан 166 000 сом акча чогулган. Бул ушу сиздер көрүп турган азыр реквизиттерге дагы кол сунсаңыздар дагы өтө жакшы болот. Анткени $15 000 керектелет. $15 000 азыр 697 000 сому чогулуп отурат сом менен. Эл сомдон чогулган акча 22 000. Ошо жалпы эсебинде 697 000 сом чогулган. Эми бул жерден баарыңыздарга терең ыраазычылык. Ал эми мынакей азыр Батманын бир тууган агасы отурат. Мына бир тууган өзүң дагы ошол бүгүнкү күндө мындай элден кайрылуу болгондо кандай кабыл алып, мына карындаштын бул учурдагы диагнозун сен билгенде, мисалы ушундай сколиоз эмеси бар экендигин билгенде кандай кабыл алуулар болду үйдөчү? Өтө аянычтуу болду бул кабарды уккандан кийин. Биз эмне кылышыбызды да билбей, ич тартибибизге жутуп, өтө жаман болот экенсиң да бул сөздү укканда. Бир тууган карындашым болот менин. Ошо бир тууган карындашым үчүн мен ошо bunun ден соолугун чындаш үчүн бүт жака кайрылып атам. Азамат Байматовдун фондуна, Кайрымды бол фондуна кайрылып, ошо Азамат акеге дагы чоң рахмат. Бизге жардам берип, биздин үнүбүздү элге жеткирип, ошо Кайрымды бол фондунун жамаатына дагы чоң рахмат. Бардыгына ишине ийгилик болсун, ден соолукту каалайм бардыгына. Анан ошо мен бир тууган карындашым Батма ошо Бишкекте 4 жолу операция болду. Ошо 4 жолу операция болуп, операциясы ийгиликтүү болбой калган үчүн азыр биз ошо Индия мамлекетинде болду операция. Биз ошо Азамат Байматов акега кайрылып, неме кылып жардам сурадык. Азамат аке жакшы бизге жардам берип атат, үнүбүздү элге жеткирип атат. Индияда $15 000 сурап атыптыр. Биздин азыркы чогулган суммабыз 697 000 болуп атат. Ошо элибизге рахмат, биринчиден Кудайга рахмат, экинчиден элибизге рахмат.
Анан ушу бир туугандарыбызга рахмат, ушу кошуна колоңдорго рахмат. Анан мечиттегилер жамааттарына рахмат, имамдарга рахмат. Бүткүл мамлекеттин элдерине чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Ишеден буга карындашыма акча жетпегендиктен дагы элибизден чоң жардам сурайбыз. Дагы ушу 15 доллардын жарымы толтолду. Элибизден дагы жардам күтөбүз. Дагы аракетте боло берет. Дагы ушу да кааласа аракеттебиз. Кудай буйруса. Аллах Таала берген дактына жараткан өзү шифа берген болсун. Эми айтсаң, Батма, мындай карындашым азыр бул оору менен азыр сенде болуп аткандыкы кандай ыңгайсыздыктарды жаратып атат? Мисалы мектепке барганда же достор менен ойногондо кандай мындай сенде мындай бир өзүңдү ыңгайсыз сезип, ушинтип мындай эметкен учурлар болобу? Кандай учурлар? Андай учурлар болбойт. Бул сен операция 4 жолу операция болду деп атпайбы Байкеңчи? Сен 4 жолу операция болдуң, Мен өткөндө келгенде дагы угуп аябай зээним кейди да, анткени бул операция болгонго жараша жыйынтык болсо да жакшы экен да. Бир иштердин жыйынтыксыз болгондугу дагы бир аябай бир түйшүк экен да. Ал операцияларда кандай сенде кыйналуулар кандай болуп атты ошондо? Коркпа, мен айтып атам, мисалы операцияда кандай кыйналдың? Аябай жаның оорудубу? Кандай болду ошондо? Операциядан кийин сен өзүңдү сезгенде? Операция болгондон кийин Үйдө төшөктө жаттым, канча жаттым. База албай тура албай жаттыңбы? Канча убакыт жаттың тура албай? Төшөктө канча жаттың? 3 ай жатты төшөктө. 3 ай тура албай жаттың, ошону айтсаң? Канча айын айтып, ушу 3 ай тура албай жаттым десең? 3 ай тура албай жаттым, анан кийин Секинден тура баштады да, анан секин биз жардам берип, кармап, эшикке дагы чыгып кетем дейт. Ойногусу келет дейм, балачы. Бала ойногусу келет, элдердин арасына катышып, мындай кыздар менен ойногусу келет. Бул карындашым ошо чыгыштан уялат да. Не дегенде, бул азыр оорукчан. Азыр мисалы үчүн эшикке чыгып, кыздарга кошулуп ойнойм десе, кыздар дагы кичине меңситип, андай кылып койушу мүмкүн. Бул оорукчан, андай, мындай деп. Бул карындашым ошон үчүн эшикке деле анча көп чыкпайт. Ошо элиме да ыраазычылык билдирем, ушу карындашым ушу келечекте эне болгусу келет. Бардыгынын энеси болгусу келет. Бул карындашым дагы чын ден соолук болсун буга дагы. Буйруса, Кудай буйруса. Кудай буйруса, Аллах Таала эми өзү жардам берген болсун. Азыр эми бул карындашыбыздыкы, урматтуу мекендеш, сиздерге да бир эме болуп калбасын. Бул карындашыбыз сколиоз оорусу менен, сколиоз оорусу менен диагнозу. Ошо муунда болуп аткан проблемный маселе. Ушул Индияда азыр 15 000 долларга жакшырат деген ушундай эмени алдык. Андыктан ушу экран алдындагы реквизиттерге мүмкүн болушунча кол сунуп туруңуздар, намазда дуа кылып, колдон келишинче, балким сиздин биздин бүгүнкү кол сунуубуз балким келе аткан кырсык, балия, апааттан, оору, сыркоо, дарттан коруп тура турган коргонубуз ар бир мусулмандын ушул берген садака, зекет, жакшы амалдар экен. Биздин дагы үмүтүбүз ушул, мекендешим, бир тууганым, жакшы ишке жанашып бир себеп болуп койсок, ошондон пайда болгон сооп бизге сооп да кирет. Анткени кайсыл бир күнү биз өмүрдөн өлүмгө кантсек дагы кааласак, каалабасак дагы өмүрдөн өлүмгө биз жакындап бараткан алсыз инсанбыз. Алардын катарында сүйлөп аткан мен да бармын, угуп аткан сиз да барсыз. Ошондуктан ошол күнгө жеткиче жакшы иш менен ушу жарышайлы. Ошол күнү биздин акчаларыбыз эмес, жакшы амалдарыбыз, тапкан соопторубуз жаныбызда жардамчы болот. Ошондуктан жараткан жакшы жолун адаштырбасын. Ооруп аткандарга Кудай Таалам ден соолук берсин. Дагы да ушундай карындашыбызга окшогон канчалаган бир туугандарыбыз жакшырып кетишин жараткан насип кылган болсун. Жакшылык жараткандан сөзсүз кайтат. Батма мекендешибиз тубаса оорудан айыгуу үчүн өлкөбүздө 4 жолу операция жасаткан. Бирок мындай операция оор болгондуктан эч кандай жыйынтык чыккан эмес.
азыркы күнү омурткага салынган темир денесинен тешип чыгууда. Ошол себептен тез арада чет жерден операция жасатуу зарыл болуп турганын Батма мекендешибиздин бир тууган эжеси айтууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз сиздерге кайрылуубуздун себеби ушул кичинекей менин бир тууган сиңдим сиздерге бир ай мурун кайрылуу жасаганбыз, жардам сурап. Ошол сиздерден жардам сурап кайрылганыбыздын себеби ушул Индияга операцияга акча каражатыбыз жетпегендиктен сиздерге кайрылуу жасаганбыз. Сиздерден дагы үмүтүбүздү үзбөй дагы да жардам сурайбыз, себеби биздин чогулткан акча дагы жарымы жетпей жатат. Ошондуктан сиздерге кайрылуу жасап жардам сурап атабыз. Дагы үмүтүбүздү үзбөй, колуңуздардан келишинче аз болсо да жардам берип коюңуздарды суранабыз. Азамат Байкеге чоң ыраазычылык айтабыз, себеби биздин үнүбүздү кыргыз элине жеткирип берип жатат. Сиздерден дагы үмүт кылабыз, дагы да жардам сурайбыз. Бул сиңдим туубасы ашыкча омурткасы бар экен эле. Бишкектен ошо ашыкча омурткасын алдырганбыз. Алдыргандан кийин аркасына белин түздөгөнгө темир коюлган, бирок ал темири 2 жолу чыгып кетип, ошонун айынан 4 жолу операция болду. Бирок ал темирин алгандан кийин деле жыйынтык болгон жок. Ошондуктан чет мамлекетке кайрылып эме кылдык. Азыркы абалы жакшы эле, бирок бир аз оң жака кыйшайып басат. Анан келечекте дагы эне болуусуна дагы мүмкүнчүлүк жок деп айткан врачтар, боюнун өсүшүнө дагы. Ошондуктан чет мамлекетте 95% гарантия берип атышат жакшы болушуна, келечекте жакшы болуп кетишине. Азыр бул кичинекей сиңдим мектепке дагы аз барып калды. Физкультура оюндарына катышпайт. Анан көп эңкейип, көп кыймылдап эме кылдырбайбыз да. Биз буга чейин бул Кыргызстанда 4 жолу операция болгон Бишкекте. Андан кийин операциядан кийин бирок жардам бербеди. Жардам бербегендиктен тааныштар аркылуу башка бир фондко кайрылганыбызда алар жардам бербеди. Анан Жалал Абад шаарында Элим Барсынбы фондуна да кайрылдык, бирок алар биз жардам бере албайбыз дешти. Андан кийин Азамат Байкеге тааныш аркылуу жазып байланышып калдык. Ошо диагноздорун көрсөтүп, кыздын өзүн дагы көрсөткөнүбүздө бизге жардам берүүнү чечип, Индиядагы врачтар менен кайрылып сүйлөшүп, бизге чоң жардам берип атат. Азамат Байкеге жамаатына да чоң ыраазычылык айтабыз. Биздин үйгө келип, түнкү 3кө карабай биздин үйгө келип барып, ушул мен сиңдимди көрүп, видеого тартып, элге кайрылуу жасап берди. Ошол бир ай болду бул видеого чыкканына. 697 000 акча чогулуп турат азыр. Биринчиси бияктан ашыкча омурткасынын кабыргасын алганда, бир жумадан кийин эле кайра мына жагынан эле темир коюлган. Темир биягынан коюлду. Экинчиси ошо 2-3 жолу ошондо эмнеден болду да. Азыр ошо мына жака эмнери жок, мына кабыргасы, омуртка менен кабырга азыр мияка кыйшайып, сол жака. Уже дөпөйүп же чыгып атат да дагы. Омурткасы мындай дагы чыгып. Кыйшак. Рентгенден эмнеринен мындай кетти, мындайынан. Анткени бул сколиоздуку дагы мен ушундай түшүндүм да, бул азыр өсүү немесинде да. Азыр дагы бул өскөн сайын бул уже туура эмес нукта өсүп атат да. Нугул туура эмес болупчу. Врачтар көп айтты, буну эртелетпесеңер булардын өмүрүнө дагы коркунуч бар экен да. Бою өспөй калат экен, көп жашабайт деп атат да булар. Ошо биз неме кылып бели бир аз кыйшайып басат. Анан монтип алат да көбүнчө. Ушинтип калат экен. Бир жака эме кыйшайып, сол жака кыйшайып. Кичине өңкөйүп калат го ошондо. Бир ай ичинде кайрымдуу кыргыз калкы 697 000 сом каражат колдоого салышкан. Бул деген чоң жетишкендик. Биздин фонд Батманын анализдерин Индия жергесине жөнөткөндө боло турчу операцияда 95% кепилдик берүүдө. Урматтуу кыргыз эли,
Батма мекендешибиз операциясына керектелүүчү акча каражаттын жарымы чогулуп калды. Ал эми бир чыгынып өзүбүздүн кайрымдуулугубузду көрсөтсөк, чет жерге операцияга чыгып кетет. Келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген колдообузду көрсөтөлү.